Бул жерде голограмма менен защиталар көбүрөөк болду. Мурунку праваларда эч кандай защиталар каралган эмес. Азыр ал жерде баардыгы чиптер коюлуп, бүгүнкү күндө подделкага дагы мүмкүн эмес да. Өзгөчөлүгү мурунку тек паспортто кагаз болгон, азыркы тек паспорт мына карточный системада. Мурун баардыгы частниктер басып келчү да. Бүгүнкү күндө мына толугу менен биз системаны отургуздук. Бул системада ушул паспорттан баштап мына права тек паспортко чейин, номерге чейин уже мына учкун ишканасында бүгүнкү күндө мамлекет өзү басып чыгып баштады. Учкун ишканасынын маалыматында өндүрүштө жылына 3 миллион номер басылып чыгарылат. Ал эми өлкөдө жылына айдоочуларга 500 миңдей берилет. Жаңы водительский удостоверение менен жаңы тек паспорттарды уже киргизишибиз керекпиз. Эртелет. Потому что биздин жарандар дагы уже алыш керек да. Мына удобный. Экинчиден, буларды алып жүрүштүн кереги жок. Баардыгы түндүк аркылуу, түндүктүн ичинде эле уже бүт адам кайсыл автомобилдин ким хозяйыны болгон болсо, ошолордо уже белгилүү болот. Туурабы? Матчка билет бар. Орусчасы, кыргызчасы бар. Булар азыр тынбай иштеп атат да, жумуш бар. Күнү-түнү. Тегиз. Кандай эже? Канчадан бери иштейсиз? 5 жыл? 1 жыл? Канча зарплата аласыз? 70 миң, мурун иштеген эмес экенсиз да? Мурунга караганда жакшы болуп калдыбы шарттары? Ооба. 70 миң зарплата азыр жакшы.